Адам кандай керемет зат, адамга сыноо келгенде оор сыноо келет, жеңил сыноо келет. Оор сыноо келгенде адамдагы жанындагы жакындары жан күйөр болсо оордуга билинбейт. А жеңил болсо дагы жанында жан күйөрлөрүң жок болсо жеңили дагы оордой сезилет. Бир мугалим бар экен, аябай акылдуу, илимдүү жана өзүнүн окуучуларына ушунчалык мыкты таалим берген мугалим болгон экен. Күндөрдүн биринде чөйчөккө суу алып келип, ичинде суу менен кандай деп ойлойсуңар? Бул чөйчөк сырты ичи суусу менен канча көлөмү канча чыгат деп айтат экен. Кээ айтат экен 50 грамм экен, кээ 100 грамм, бирisi айтат экен ашып барса 150 грамм деп айтат экен. Кол сунган учурда 5 мүнөт агарланып турсам эмне болот экен? Окуучулар айтат экен. Эч нерсе болбойт экен. Макул. А 1 саат көтөрүп турсам эмне болот экен? Колуңуз чымырай баштайт экен. А 1 күн көтөрүп турсам эмне болот экен? Сиз колуңуз чымырап, колуңуз ооруп, бүтүн органдарыңызга да булар таркай баштайт экен. Макул, суу оор болбосо, анда эмне үчүн менин денем таалыды? Же суу оор болуп кетти, же кошулуп кетти дейт. Катуу. Анан окуучулар айтат экен. Жок, суу ошол эле боюнча дейт. Анда менин денем эмнеге чымырады дегенде, окуучулар унчук албай жооп бере албай калышат. Анан мугалим айтат экен. Макул дейт экен. А мен ошол колум оорубаш үчүн, же бүтүн денем таалыбаш үчүн мен эмне кылышым керек? Кандай чечим кабыл алышым керек дейт экен. Анан окуучулар жооп берет экен. Сиз ал үчүн бул чөйчөктү жерге коюшуңуз керек дейт экен. Көрдүңөрбү дейт экен. Жашоодо ар кандай нерсе болот, жакшы нерсе болот, жаман нерсе болот. Бирөөс ага катуу сөз айтып коюшу мүмкүн, бирөөс ага ачуу сөз айтып коюшу мүмкүн, бирөөс ага жаман сөз айтышы мүмкүн. Мына ошол нерселерди биз 5-10 мүнөт ага өзүбүзгө уктукпу? Болду, эч нерсе болбойт деген нерсе менен унутуп койгон болсок, бул залалы зыяны тийбейт. А эгер биз буну 1 саатка, 1 жылга өзүбүзгө унутпай кек сактап жүрө берсек, бул биздин жүрөгүбүзгө өзүнүн оорчулугун сала баштайт. А бул жүрөгүбүзгө оор болгондон кийин бүттүн денебизге зыян тийе баштайт. Жашоодо чындыгында ар кандай нерсе болот, мындай келин кайнене болуп, көбүнчө айымдар болгон үчүн келин кайнене же болбосо башка бирөөлөр сага катуу сөз айтып койгон болушу мүмкүн. Мына ошол нерселерди сага бир нерсе айттыбы, бул мага эмне үчүн айтты, же эмне үчүн мындай деп айтты деп өзүбүздөн минус издеп, өзүбүздөн кемчилик издешибиз керек да. Чындыгында бул окуя мага аябай жакты. Нуржигит кааласаңыздар, Нуржигит Кадырбековдун YouTube каналына кирип көрүп алсаңыздар болот. Кек болсо кечирели, өч болсо өчүрөлү деген ушундай бир сонун кыска бир видеосун чыгарды. Чындыгында мага аябай жакты бул нерсе. Өзүбүздүн кек сактабай эле бул нерсени унутуп коюшубуз керек экен. Унутканыбызда биз өзүбүзгө дагы зыян тийбейт, башкаларга да зыян тийбейт. Аны биз унутпай, мага ушинтип койду же минтип койду деген болсок, маанайыбыз чөгөт, көңүлүбүз чөгөт, анан ал адамды дагы уже биз бир чети мындай жаман көрүп, уже кек сактап мындай жек көрүп дагы бар. Ошондуктан достор, келиндер, кыздар, биз эмне кылышыбыз керек? Бул нерселерди биз өчүрүп салышыбыз керек. Эч нерсе болбогонун өчүрүп салышыбыз керек. Наоборот, күнөөнү биз өзүбүздөн издешибиз керек. Ал адам бизге, мисалы, кайненем мага эмнеге жини келди, мен эмнени туура эмес кылдым деп өзүбүздү суроого жооп табышыбыз керек да. Анткени эч ким идеалдуу эмес. Мисалы, сиз дагы окуучуларыңызга эмне үчүн ачууңуз келет, эмне үчүн жиниңиз келет? Тапшырма кылбай койсо, айтканыңызды кылбай койсо жиниңиз келет да. Просто ошол нерсени биз өзүбүздүн эмпатия кылып, ал адамдын ордуна коюп көрүшүбүз керек да. Эмне үчүн мага жини келди, эмне үчүн мындай кылды деп. Анан мага ушундай тема эч жакпайт. Келиндер же болбосо чогулуп калган болсо, бардыгы эле көбүн эсе, бардыгын дебейин, көбүн эсе өзлөрүнүн кайненесин жамандап, кайненеси жөнүндө сөз кылышат да. Албетте, айта турган нерсе, айта турган жер бар. Өзүңдүн жакындарыңда айтсаң болот. Бирок болушунча айтпай койсок дагы жакшы. Кайненеңизди эч убакта жамандабаңыз. Эч убакта жамандабаңыз. Мен ошол мисалы бирөөгө айтканда да кайненем деп айткым келбейт да. Өзүмдүн апам деп эле айткым келет да. Апам деп, анан түшүнбөй бараткан болсо кайненем деп айтышым мүмкүн. Анткени бизде ушундай кайнене деген стереотип бар. Кайне деген өлө мындай, кечке урушкан, сен сенин отурганыңды каалабаган, кечке сен жумуш кылганды каалаган инсан. Жок, кайненебиз да убагында бир учурлар келин болгон. Биз ал инсандын көңүлүн тапкан аракет кылышыбыз керек экен. Албетте, бул нерсе сразу эле болот деген нерсе жок. Менде деле сразу болуп кеткен жок. Просто мен өзүмдүн
башымдан өткөн тажрыйбалар менен өзүмдү тарбиялап ошол нерсеге үйрөтөт. Башта менде ушундай философия бар болчу, келин деген кул эмес, мен баарын кылышым керек эмес деп ушундай нерсе. Бара бара ошол нерсени мен жойгон аракет кылып жатам. Анткени эмне үчүн? Бул кайтар дүйнөдө эртеңки күнү биз деле кайнене болобуз. Биз деле келин алабыз, кыз узатабыз, мына ошол эртеңки күнү мен бүгүнкү күнү кайненеме кандай мамиле жасасам, эртеңки күндө ошол нерсе мага башыма келерин мен акырындан убакыттын өтүшү менен аябай жакшы түшүнүп атам да. Ошого биз кайненем деп кайненемизди жамандабай, сиз ал инсанды жамандаганда эле сиз аппак болуп же жакшыналып каймак болуп көрүнүп калбайсыз да. Сиз биринчи очередь кайненеңизде жакшы болгон үчүн баласы жакшы. Сиз баласын жакшы көрдүңүз, значит, тарбия берген бул апасы. Апасын биз эмнеге жаман көрүшүбүз керек? Наоборот, ал адамдын көңүлүн алып, жакшы сөздөрүбүздү сүйлөшүбүз керек. Чындыгында биз жамандаган менен эле бир пайда таап калбайбыз да, келиндерчи. Наоборот, ал адамдын күнөөсүн алабыз, анан өзүбүздүн оозубузда булгайбыз, айлана чөйрөбүзгө негативдүү энергия таратабыз. Сиз жамандабай, наоборот, жакшы жагын айтсаңыз, өзүңүз дагы сыйлуу болосуз, төркүнүңүзгө сыйлуу болосуз, ал досторуңузга сыйлуу болосуз, курбуларыңызга сыйлуу болосуз. Анткени алар да сен кайненең жамандабайсың, жакшы аял окшойт деп алар дагы сиздин көзүңүз менен, сиз жамандасаңыз, сиздин көзүңүз менен таанып калат ал инсандарчы. Сиз эртеңки күнү дагы да жакшы болуп, сиз ооруп калсаңыз, кайненеңиз карашы мүмкүн, тамагын бериши мүмкүн. Ушул нерселерди эч убакта унутпашыбыз керек да. Сизге кайненеңиз ачуусу келди, жамандык кылды, значит, сиз бир нерсе кылдыңыз, ошого бир таасирин берип атат да. Эч убакта кайненеңизди жамандабаңыз, бир туугандарын жамандабаңыз, аларды өзүңүздүн бир тууганыңыздай кабыл кылганы аракет жасаңыз. Албетте бул нерсе сразу эле болуп кетпейт. Убакыттын өтүшү менен боло турган нерсе, бирок өзүңүздү ошол нерсеге тарбиялаганы аракет жасаңыз. Бүгүн сиз кандай болсоңуз, эртеңки күнү да сиздин балдарыңыз ошондой тарбиялат, ошондой инсан болот. Биз каалагандай инсан болбойт, биз тарбия кылгандай инсан болот. Чындыгында ошол Нуржигит Кадырбековдун сөзү аябай жакты. Кек болсо кечирели, өч болсо өчүрөлү. Дайыма позитивдүү маанай менен жашоого, алдыга карай алга деп умтулалы. Эртеңки күнү дагы сиз өзүңүз андай инсан болууну кааласаңыз, жакындарыңызга баарына, балаңызга да ошондой мамиле жасаңыз. Менин каналыма жазыла элек болсоңуз, жазылганды унутпаңыз. Мен менен болгон ар бир видеомду көргөн, комментарий, чыгымдуу комментарий жазган ар бир көрөрманыма терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз.